Андан кийин жана ипотека боюнча үйлөрдү мен мурда да көтөргөн болчумун. Ипотека үйлөрдү мына өзгөндө салып баштайбыз деп өткөндө айткан болчу өкмөт тарабынанчы. Ошо өзгөндө башталса, наржы Каракулча жана башка аймактарга райондорго да ушу ипотекалуу үйлөрдү салыш керек да. Ошондо биз врач, мугалимдер, жаштарды кармап калабыз. Негизги маселе ушу үй маселеси, бул баардыгы сыртка кетип атышат да, мигрант болупчу. Ушуга жакшы көңүл бурсаңыз, рахмат. Мына дагы эле биз улантабыз, айыл жеринде жолугушуудан кийин бир канча көйгөйлүү маселе көтөрүлүп атпайбы? Мына Каракулча районунда азыр элдер суранып атышат, мына сүттү, кайра иштетип өндүрүп бир ишканалар ачсак дейт да. Анан эми Алмаз Акунжа дагы ушуга такалам мигранттарга. Эгерде айыл жеринде жумуштар, иштер менен камсыз кылсак, биздин жаштар ушу мигрант болуп кетпейт эле да сырткачы. Ата энеси калып атат, мен бир канча жолу көтөрдүм. Балдары калып атат бул жакта, кыйналып атышат, өздөрү ал жакта, үй бүлөсү бул жакта. Ошого биз көбүнчө жерде айыл жергесинде ишканалар түзүп беришибиз керек болуп атат жаштаргачы.